өтө зарыл мага, чекчи өтө зарыл. Çünkü özüm batır enem, kayırga barsam derdim Kuday ile nersemin. Men 3 balam, men Türkçe biter çıgarat. Kayka çıkışımı bilbeyttim. Aylıkmadıka baram, yok çek, yok çıktı biter üret. 40'a 50'ke jetken balдар бар, ошол жерде чек ала элек да. Ушул делону шумойча апарсаңыз шенет да, себеп дегенде жаңы делосу апарсаңыз, бул жаңы алып келтир дейт да, ошон үчүн ушул кейпи келишкен бойдон эле апарыңыз. Мына Бүгүн эле бул чындык изделип калды. Эми Садыр Жаппар пешенебизге келип калып эле бул чындык ушул чыгып калды да. Tarap dedim, çek üçün dedim. Bolamın acalı senin kolunda bolsa menga çektik keregi yok dep men qaytıp çıkmadım. Neredegilerge jartı çek yok. Uyunda 4'ten 5'ten balası var. Ул балдары барлардын өздөрү басса, келиндери батпайт. сиз буга чейин эле ушундай бай болгонсузбу же мындан кийин айылып кетмекчи болгондон кийин бай болуп кеттиңизби? Бул үй 85-жылы бүткөн үй. Эмне үчүн дотациядан чыга элексиздер дагы ушул күнгө чейин деле? Же булар салыкты башка жакка төлөшөбү? Биз эмне үчүн ушундай ишканалар, кафе, ресторандар бар, биз дотацияда отурушубуз керек. Бул маселелерде жергиликтүү бийлик анан ошол эле мезгилде тийиштүү мамлекеттик органдар тыкыр карап маселени чоо жайын аңтап бербесе, азыркы күндө ушул эл өзү айтат, бир жаңжал чыгып кетиши мүмкүн, чырга айланып кетиши мүмкүн деген дагы эскертүүлөр беришип атат. Assalamu alaikum урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр мына ушул Кара Суу районуна караштуу Ишкаван деген айылынын дөбөсүндө турам. Себептен аркамда көрүнүп турат, бул жерде 500-600га жакын кожолук жашайт дейт. Ушунда болжол менен бир 3-4 миң адам жашайт. Ал эми бул чет тараптары ушул жаңыдан берилген чектерге толгон. Биз бүгүнкү кеп кылчу нерсе, негизги нерсе. Ушул Кызылкыштак айыл аймагына караштуу ушул айылдарда чек маселеси эми кече бүгүн эле пайда болуп калган жок, албетте. Бир 5-10 жылдап келаткан өтө опурталдуу жүйөлүү маселеге айланганын сиздер да жакшы билесиздер. Буга чейин да бул тема козутулган ушул массалык маалымат каражаттарынын Google экрандарынан. Бирок ушул маселени бүгүнкү күндө аябай курчуп, жада калса ушу жарылып алдында турганын биз сезип, маалыматты алып, ушул жергиликтүү тургундардан арыз аркылуу анан ушул Швега программасына чыгарганы турабыз. Азыркы күндө мына ушул биз мына көрсөтүп турган ушул айылдын чет жакаларында ушул айыл чарба багытындагы жерлер дагы жеке менчик тараптарга өтүп кеткен. Биз бул жердеги айылдардын айтымында баламын баласына чейин дагы бир сотуктагы жер ала элекпиз. Буга чейинки иштеп кеткен айыл өкмөттөргө көбүрөөк наразылыктарды айтып бизге арызданышкан. Мына ушул нерселердин бардыгы чын-чынында моюнга алыш керек. Эгер мыйзамга такай турган болсок, ошол 95-жылдардагы ушул Акаевдин мезгилиндеги ушул жер реформасына байланыштуу ушундай бир аракеттердин жыйындысы мына ушул азыркы күндөгү жалпы эле ушул Кыргызстан боюнча ушул жер тилкесине адамдардын болгон муктаждыгы аябай күчөп турганынан кабар берет да. Себеп дегенде эгерде ошол реформа туура өзүнүн багытында жүргүзүлгөн болгондо, анда азыркы күндө чек маселеси, жер маселеси бүгүнкү биз козучу маселе өтө мындай чоң бир проблемага айланмак эмес. Калган кептин мындан дагы тереңирээк мазмунун алдагы көрсөтүүлөрдө сиздерге ачык айкын айтып беребиз. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Урматтуу көрүүчү, биз бул чыгарылышыбызда жогоруда сиздерге маалым болгондой Кара Суу районуна караштуу Кызылкыштак айылынын тургундарынын өтө опурталдуу проблемалары тууралуу айтып беребиз. Ал жергиликтүү элдин жерге болгон муктаждыгы. Бул Ишкаван айылы 500га чукул кожолук бар. Ал эми жалпы Кызылкыштак айылында болсо 50 миңге жакын калк жашайт. Айыл аймагын ушул күнгө чейин кимдер башкарып келип кетишкен болса, дал ошол адамдар жетекчилер карапайым тургундардын ушул таптагы абдан өкүнүчтүү абалына себептүү күнөөлүү десек да болот. Көйгөйдү көрсөткүн келсе биздин Ишкаван айылга кел дешкенинен алгач ошол айылдын так ортосунда үйүлүп турушкан адамдардын жоон тобуна бардым. Улуу кичүү дешпей чогулушуп, аябай даярданышып, айтчу дечи сөздөрүн бышыкташып алышыптыр. Анда баары түшүнүктүү болсун үчүн ошол армандуу арыз муундарын айталы деп жулкунушкан аталардын, энелердин, эжелердин сөздөрүнө кулак төшөйлү.
Мындай документтер Чектин дареги чогултуп жок. үйрөнүп да калдыңыздар. О, үйрөнүп калдык. Мына делаларыбыз уже паңдап мына. Көгөргөн жери, жыртылган жери жыртылып, дагы бу экинчи делабыз булчу. Бул жер боюнча жазган аракетиңизден ушу баягы жыйындысын делолордон эле байкаса болот. Ооба, делодан ошон үчүн мен жаңылабай эле эми бу экинчи жаңылаган бирокчу. Мындай кылыңыз, сизчи, мына ушул делону ушул боюнча алып барсаңыз ишенет да, себеп дегенде жаңы делосу алып барсаңыз, бул жаңы алып келтир дейт да, ошон үчүн ушул кейпи келишкен бойдон эле алып барыңыз. Мына Ошо жерде жатат. Ассаламу алейкум. Канча болуп калды? Бизге мушу эже жазган катар жазам. Мен алып келбепмин. Азыр жолан эрим эже бас деген келдим. Мен эм ала албай жүрөм. 3 балам менен үйдө отурам. Сиз батышпай атабыз балдарым менен. Балдарым кичине менин балдарым. Келиндер мен чыгып кетейин десем чыга албай атам көчөгө. Атам өтүп кеткен. Апам пенсионер. Апам бул 2010-жылы тополонду катык жеген. Аракет кылып үй алып берейин десе алып бере албай атат. Ини калтып калган апам. Мен 3 балам менен түрткү жем. Итеп чыгарат. Кайка чыгышымды билбей атам. Айлык мытка барам. Жок чек. Жок чык деп итер үйрөт. Ондай кылышка акы жок да бизде. Тура берекелат. Биз эм адамбыз. Ушу жерде жашаганбыз, ушу жерде туулуп өскөнбүз. Кайсы айыл өкмөттөргө бардыңыз, сизди түртүп чыгарып берди? Биз мына кызыл кышакта айыл өкмөтүнө карайм мен да. Аты жөндөрү? Аттарын мен билбейм. Турусын айта берем, аттарын билбейм. Канча депутаттар алмашып атат, башка болуп атат, айыл өкмөттөр алмашып атат. Ат барганда башка болуп калат. Кече мына барсам башка бала болуп калыптыр. Өткөндө барганда семиз киши бар эле мына мектепке келип, сүйлөндү эле, жакшы экен деп бардык. Барсак кызым сага беребиз. Беришке акыбыз бар. Сен 3 балаң менен көчөдө жүрөткөнсүң деди. Бул бала кетип калыптыр у киши. Кечеинде барса башка бала болуп калыптыр. Ар 3 ай сайын алмашып экен да айыл өкмөттөрүңүз. Biz bilbese biz men zaten эми 43 чыктым. Али жашмын. Ким болуп атат, ким коюп атат билбей атабыз биз. Анан эми бардык бала бир үйдө отурбаш керек го, өзү батпай атам. Анан бир балам ушу балага эми алып көзүмүн тиригинде ушу үй жай салып чыгарып коеюн деп аракет кылам. Буяктан эч нерсе чыкпайт. Болот деп коет. Ушума алга чейин келе айтам. Болсо мен далама көзүмүн тиригинде атасы жок балдар булар. Кичинесинден атасы өтүп кеткен, өзүм чоңойтуп өзүм жайладым бардыгын, кыздарым өзүм жайладым. Бирок айта берсе гап көп. Өтө зарыл мага, чекчи өтө зарыл. Себеби өзүм батыр энем, кайерге барсам дардым уккудай эле нерсемин. Бүгүн эле бул чындык изделип калды. Эми Садыр Жапаров пешенебизге келип калып эле бул чындык ушу чыгып калды да. Чындык чыгып калды. Буга чейин мындай маселе өтө көп. Өтө айылда өзү коррупция. Айылды өзү тазалаш керек. Айылдан башталып атпайбы коррупция? Айылдын ичинде коррупция чийимелеш кирип Айылдан алган. болуп атпайбы коррупция? Эйликке жеткен балдар бар, ушул жерде чек ала элек да. Кээ бирки адамдар бар, 18 жашар, 17 жашар балдарга дагы чектери бар да, карасаң токтом чыгып законный кызыл китеп менен чек алган, 40ка чыккан балдар жүрөт мына жерде чек алган жок мисалычы. Эми ошону канчалык мыйзамдуу экенин ушу өкмөттөн суранабыз. Мына Шарабидин балдары келсе келе берсин. Үкем бир чек берип кой. Ана үйдү билесиң сатып алганмын, ана атамдын эшигинде отурамын десем, сиздин үйүңүз көпкө деди. Атамын үйүн айтты, мен үйүм айтты. Мен өзүм Балдары келет дейсиң, балдарың келип анча-мынча коркутканда жайлары барбы? Жок, коркутпайт, айтат да, эмне коркутат? Азыр эле балдары келсе келе берсин деп айтып калганыңызда сурап атам. Мен деле кекиртегин үзүп коем анын балдарын, күчүм жетет. Анан кийин мына карап турса бирөөгө душмандык кыласың, мына адырт болобу, өдө болобу, бүтүн эле сатылып кетип атат да. Эч жер калбай атат. Калбай атат. Айтсаң өкмөт ким билет кандай кимис чыгарат, кимис токтом чыгарат. Жер сурап барсаңыздар жер жок деп атат бирок. Өкмөттөн неме чыксын, өкмөт чыгарып берсин дейт. Ого сен азыр калбай дөң калар сатылып кетип атат да. Менен 5 балам бар. 2 балам үйдө, келиндерим батышпайт экен. Ушу зарыл чек бериш маңачы. Оода. Квартирада жашайт, квартира пулдары, тапкан пулдар квартирага кетет. Мен чоң келдим. Ошо эмне ушунда кайда келип эмне кылышат билбейм. Ошо бир чек берип койсо болот, карапайым кыймылдай эмес эле айтып деп түзүп эме кылса. Чек бериш керек мага. Мына Адыр жакта 027 сот жерди бирөөнүн атында ба акцион болду деп, ошо ба Казаковдун малында неме кылган экен. Сатылган экен акцион менен. Анан onu сүрүштүрүп келсек, документтин карасак өткөндө келип ол дагы жерди сүрүп калгандан билип калдык. Чыгып неге сүрдүрүп атасың, кандайсың документти көрсөтсөк, документин көрсөттү, ол бирөөнүн атына неме кылган экен, акционго катышты, бир 3 адам катышкан экен, ол экөө тең катышкан эмес экен, белки 2 адам. Мыйзамсыз болуп чыкты. Аны дагы соттошуп атабыз. Эртеге Кудай кааласа мына 12 декабрда баягы аксакал айткандай биздин дагы ошо 027 боюнча мен лично өзүм эме кылып атам, катышып атам.
Баа мөөнөттүн калыбына келтирдик. Эми 12-синен башталат эми сот эмес. Казаков не деп атат ушул боюнча? Казаков менен сүйлөшкөн жок, Казаков кетти деп ал. Жок, кеткен менен ушул айылдар ушул эле жашап атпайбы ошолор? Эми ону Казаковду неме кылганыбыз жок. Эми азыр ошол убагында аукционго коюлган деп атпайсызбы? Убагында аукционго коюлган. Эми азыр мынау сот эмеси калыбына келтирилди мөөнөтү. Эми керек болсо Казаковду да чакырат да. Катышуучу катары ошол мезгилдеги жергиликтүү бийликтин өкүлү катары чакырат. Чакырылат, ошо жер адистер барат. Баягы ким неме кылып берген, баягы аукционго ошо катышпадык деп балдар неме жазып берди, олар барат. Эми ошону талашып атабыз. Азыр эми мына айыл башчы катары ушул айылдын аймагын аябай жакшы билесиз да сиз. Мында карап келатсак, мисалы ушул аэропорттон ушундай ушул сиздердин айылыңыздарга чейин кас катар тизилген ресторан, кафе, ушунчалык чоң баягы коммерциялык негизде курулган турак жайлар толуп кеттир да. Аябай көбөйүп кеттир да. Бирок бул жерлерди мындай сыртынан сураштырып көрө турган болсок, бул мурда дыйкан чарбанын жерлери болгон, ошон үчүн алар ушундай саткан, үрүштүк жерлерин анда мындай деген маалыматтарды берип атат да. Бирок Ишкабан элинин эмес, ушул мына Кызыл Байрак, мына жактагы ушул Кызылчтаг айыл аймагына караган айылдардын тургундарынын айтымында мына ушул жерлердеги айыл чарба багытындагы жерлер деп эсептелинген экен да. Бир кызык көрдүңүздөрбү ушул боюнча бир? Өзүбүзгө жер жетпей атса, булар кантип коммерциялык турак жайларды куруп атат деген таризде. Мен буга турусын айтайын, мен мына ушул айыл башчы болгу чейин мен вообще аралашпадым. Мен ошо жеке ишкерлик менен жүрүп желем. Эми мына айылга эл ушундай ишенип шайлагандан эми ушуга аралаша баштадым да. Ол мурда кандай болгон, эмне болгон, мен болгон экен ошондо. Анысын точно билбейм. Билбей туруп мынандай деп жалганчы болуштун кереги жок. Канча болду айыл башчы болуп иштегениңизге? 1 жыл болду мына, 1 жыл. 1 жылдан бери кызыгып элексиз ушул жерлерге. Бул иштеп атат-ку ушу. Азыр айылда көйгөй өтө көп да. Мына азыр жолдорубуз мындай болду. Мына элдин эмеси менен мына жолдорду оңдоп атабыз, стадион эме кылып атабыз. Мында кыла турган иштер өтө көп экен да айылдачы. Андан дагы маанилүүсү жер болуп атпайбы? Жок, жер болгон менен мен азыр жерге барып алып мен муну менен чечмек элем. Берилип бүттү да ол. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул ыйлап каргап шилеп сүйлөп жатышкан тургундардын айла кеткендеги абалдары. Моралдык мыйзамдуулук жактан дагы мынтип ачык айтып, мурда айыл өкмөттү башкаргандарды күнөөлөгөнгө толук укуктары бар. Ал ортодо Батыр Казаков, Хамидулла Мадалиев сыяктуу экс айыл өкмөт жетекчилерине абдан койкум сөздөр айтылды. Чындыгында Кызылкыштаг айыл өкмөтү Ош шаарынын аймагына абдан жакын жайгашкандыктан атарабындагы жерлер өтө көздүү, өтө кымбат дагы бааланат. Ошондуктан бул айыл өкмөттү башкаргандар сөзсүз түрдө жер сатуу бизнесине аралашышат. Болбосо аларды мажбурлап аралаштырышкан деген ойду да кыстарып койсок болот. Мындан улам эл оозунда айтылып жаткан ачуу маалыматтарга мурда иштеп кетишкен өкмөттөр эч качан чече албашы керек. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр жергиликтүүлөр ушул мурда иштеп кеткен эми көбүрөөк ушул Шарабидин Капаров тууралуу көбүрөөк маалыматты сүйлөп коюшту да. Ушунун адресине ушул мурда иштеп кеткен айыл өкмөттүн дарегине көбүрөөк сындар айтылган үчүн материал объективдүү болуш үчүн экинчи тараптын да оюн угуп коюуга туура келди. Эми албетте бул киши азырынча эч кандай мамлекеттик мекемеде иштебегендиктен, кызматкер болбогондуктан айла жок. Айылына келип, үйүнөн бир кабар алайлы дедик. Балким үйүндө болуп калса, бир өзү дагы бир ушул эл тарабынан түшкөн нараачылыкка өзүнүн жообу болор деген максатта да. Биз телевизориядан келдик эле да. Атаң болобу? Мына жерде биз жер боюнча келдик эле. Мындай сага бир маалымат берип коеюн, атаң айтып койсоң. Ошо жердеги ушу сенин ушу айылдаштарың, ушул аксакалдар, башкалар, атаңдын адресине аябай көп сөздөрдү айтты да. Биз ошого эртең сәл капа болуп калбасын деп өзүнөн интервью алып коюш деп келдик эле. Атайынчы. Ошого атаң айтып койсоң, ушул Швеге деген программа бар экен ЛТРде. Элдер кичине сиз жөнүндө маалымат айткан экен. Ошого экинчи тараптын оюн сиздин оюңузду угайын деп келген экен деп айтып кое аласыңбы? Болсо номер болсо бизге берип кой, биз телефондо эле сүйлөшүп алайлы. Жок, номери жок эле, атам телефон көтөрбөйт. Мен 2011-жылы Кызылкыштаг айыл өкмөтүнө жетекчи болуп барганмын, айыл өкмөтү болуп. Ошондо 2011-жылы 52 гектар кайракы жайыт жерден трансформация болуп келген. Бул ушул Кызылкыштаг аймагынан орун алган. О чекти берилгенде 7 айылдан өзүнүн айылынан
комиссия түзүлгөн. Одан тышкары айыл өкмөтүнүн өзүндө комиссия түзүлүп, ого госреестр архитектурада кошулган. Комиссия түзүлүп туруп, айылдык кеңештин сессиясына бекилип туруп, андан кийин ошолор элге жер маселесин чечип беришкен. Ошо протоколдун негизинде гана жер берилген. 52 гектар дедиңизби? 52 гектар. Ошо канча адамга берилген? 52 гектар жер азыр ошол точно мен немесин айта албайм. Болжолдуу түрдө. Болжолдуу түрдө ошондо где-то бир гектарына 15тен болгондо 800 адамга берилген болот да, 800 адам. Ошол Кызылкыштак айыл аймагынын тургундарына, кайсы айылдарына? Кызылкыштак айылына, Керметок айылына, Камнис айылы, Ишкеван айылы, Жаңы Турмуш айылы, ошо 7 айылга ошо бөлүнүп берилген. Айыл өкмөт мындай эмеселер, мындай өзүм түшүндүрүп айтып коеюн, айыл өкмөт жер бербейт. Айыл өкмөткө жер берген өзү комиссия түзүлөт. Комиссияда сессияда бекилет. Одан тышкары ар айылда өздөрү элдер чогулуш кылып туруп, чогулуштун негизинде комиссия түзүп туруп, ошо комиссиянын негизинде берилген. Мисалы сиз багы Ишкеван айылындагы элдер деп атасыз. Ошол жерден алган адамдар, ошол адамдар бири да барган эмес. Комиссия өзү барып туруп, комиссия мүчөлөрү көтөрүп барып. Каяка барган эмес? Айыл өкмөткө. Комиссиянын айыл өкмөткө барган эмес. Комиссия карап туруп, ошол тизмени көтөрүп барып туруп, ошол айыл өкмөткө барып, айыл өкмөттөн токтом чыгартып, өзү комиссия барып өзү таркаткан. Демек, эл астында баягы жүзүңүз ачык, эч кандай ушу мамлекеттик кызматта да иштеп турганда эч кимдин бир акысын жеп же болбосо бирөөнүн ырыс кызын тебелеген эмессиз. Биз ушул эле сиздин жообуңуз керек болчу бизгечи, себеп дегенде сиз буга чейинки жыйынга катышпай калдыңыз да, ошо катышпай калгандыгыңызга байланыштуу биз ушул жалпы телекөрүүчүлөргө, жалпы ушу Швейга программасынын көрүүчүлөрүнө жооп алдык сизден. Айыл өкмөттө жер асы болуп 2009-жылдан баштап иштеп келем. 2009-жылдан бери. Мына ушул делге өттүм. Анан усту иштедим, инспектор болуп. Дагы кайра жер асы болуп иштедим. Айыл өкмөт болуп иштедим. Айыл өкмөттө болуп иштедиңизби? Бу жерде сиз вообще узкий специалист турбайсызбы? Таптакы профессиональный турбайсызбы бул жердечи? Көптөгөн гектар ыңгайлуу жерлерди мыйзамсыз, ыңгайсыз деп жасалма документтерди жасатып, көз карандысыз баалоочулар менен ичара келишип, Ош шаарына чектеш жайгашкан жерлерди өтө арзан баада баалашышып, ортомчулар аркылуу абдан арзан баада сатышып, бюджетке арзыбаган акча түшүрүшкөн деп жергиликтүү эл мурда башчы болуп кеткен айыл өкмөттөргө кыжыр кайнап жаткан учурлары. 5 сотук жер тилкесин $10.000 жана андан да жогору базар баасы менен сатышып, коррупциялык схемаларды колдонушуп, мыйзамсыз байышкан. Коррупциялык иштердин арасында элдин атынан шайланган өкүлдөрдүн сөздөрүн дагы тоготушпастан, айылында 1 гектар жерди 5 капанын 56 сотук сулуу жерин сатууга да үлгүрүшкөн деген маалыматтарды ачык айтып эстип одарышты. Ошол маалдардан бери ушул Кызылкыштак айыл өкмөтүнүн төмөнкү кызматтарынан тартып өкмөт башчылыкка чейин жетип, азыркы тапта кайрадан эле ушул айыл өкмөттүн жер адиси кызматын аркалап жаткан Хамидулла Мадалиевдин пикиринде элдин айткандары туура, бирок жерди болушунча эле муктаждарга берип келгенбиз. Жакында дагы өкмөткө жиберген жерлер боюнча сунушубуз колдоо таап калса, ушул аймактан жогоруда ызылдап чурулуп жаткан элибизге жер тилкелерин ажыратып беребиз деп турабыз. Буга чейинки айтылган сатылган жерлер боюнча мыйзамдуулугу укук коргоо органдары тарабынан бир эмес, бир нече жолу текшерилген. Ким күнөөлүү болушса, ошол адамдар катарынан жооп бере берет да дейт. Эми мындай суроо, Хамидулла аке. Мына бул Ишкеван тараптан, ошо Ишкеван айыл тараптан ушул аэропортко чейинки баягы жол жегенде курулган ресторан, кафе, жанагы Мегаполис, жаңы Баня дегенде түшкөн да, ушулар айыл чарба багытындагы жерлер деп өзүңүздөрдүн ушул жерде чыккан депутаттарыңыздар айтып атат. Бирок жеке менчик жактарга өтүп кеткен деген. Бирөө мыйзамда бар да, айыл чарба багытындагы жерлер эч качан жеке менчик жактарга өтпөш керек. Эгер бериле турган болсо ижарага берилиши мүмкүн деген жер барбы же жокпу? Жок, мындай да. Ижарага да берилбеш керек турабы? Ижарага берилет, ППС жерлер берилет. Айыл чарба ППСтин жерлери берилет. Пайдаланат, айыл чарба масаларына пайдаланат берет. Ижарага берилет. Бирок 95-94 реформа мезгилинде Аскар Акаевдин реформасы. Реформада баары үлүштөр бөлүнүп берилген, мүлктөрүн бөлүнгөн. Ошол мезгилде Бостон ассоциациясы болгон. Бостон ассоциациясы полный приемник болгон да. Колхоздун полный
дебит кредити болуп өзү калган. Алып туруп дыйкан чарба, анан аэропорттагы дыйкан чарба кетирген, гараждагы дыйкан чарба кетирген. Анан дыйкан чарба аш жерде сатышат да. Саткан. Ошо мезгилде жеке тарапка саткан. Алар мурда текшерис кылып иштетебиз деген. Анан иштете албай калган экен. Сатышкан дыйкан чарбалар. Ошондон түшкөн пайда ошо мүчөлөрүнө бөлүнүп берилген бешигиз өздөрү алжагын өздөрү билет. Канчара өзү жеке ишкерлер да алар өздөрү билет. Бирок бул жер эскитен колхоз мезгилинде төлөтөн болгон мурда. Ошо мезгилде аэродром болуп, колхоз алиги химический обработка полный ошо кукуруза самолеты учуп, пахталарды полный обработка кылган ошо самолет учуп турганда колхозду баланста болгон жер. Демек азыркы күндө сиздердин аймагыңыздардагы айыл чарба багытындагы жерлердин аянтына кирбейт ал жерлер. Ал жерлер айыл чарба багытына кирбейт. Ошол аэропорт тараптагы мисалы жерлер кайсы жылдары аукционго коюлуп канча сомго сатылган сиз билесизби ушул маалыматты? Жок, аэропортто жерлер. Аэропорт жерлер дыйкан чарбага тийген. Дыйкан чарба өзү саткан да, бөлүп саткан да ал жерди. Ушул айтылып аткан, ошол 110 миң сомго бааланып. Жок, бул 110 миң сом баалан деген бул дыйкан чарбанын ортасы бири-бириге уйда ассоциация Бостонда 6 кооператив болгон. Чоң кооперативдин ортасы болгон. Ошолор кооперативлер бири-бириге алды-сатты болгондо ошо акчасы ошондой болгон. Үй-жай куруу үчүн жер тилкелерди ажыратууда буга чейинки айыл өкмөт башчылары тарабынан коррупциялык схемалар колдонулуп, жер мыйзамдарын одоно бузушуп, кезектүүлүк тартибин сакташпастан, коомдук угууларды өткөрүшпөстөн, социалдык абалы начар үй бүлөлөргө ажыратпай, ортомчулар аркылуу карапайым элдин паспортторун сатып алышып, алардын аттарына жер ажыратуу жөнүндө токтомдорду дагы чыгартышып, кол тамгаларын жасалмалашып, кызыл китептер даярдалып, жер тилкелерди башка жактан келген байларга аябай сатышкан. Ал жерлерди алган адамдардын ичинде укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик башкаруу органдарынын өкүлдөрү бар болушу мүмкүн. Себеби алар эч кандай мыйзамдуу чара көрүшпөй, тескерисинче крыша болуп калкалап жатышат. Ишкебан айылында мурда 5 гектар жери менен аэропорт болчу. Госрегистр карталарында ал жер Западный аэропорт города Ош деп аталган экен. 2010-жылдагы окуяларда ал аэропортко Бишкектен самолеттор, вертолеттор конгон. 2009-жылы Кызылкыштагы айыл өкмөтүнүн жер адиси Хамидулло Мадалиев Бостон кооперативинин протоколун жасатып, ал аэропортту ижарага берүү керек деп чечим чыгарат. 2011-жылы Кара Суу райондук сотунун мыйзамсыз токтому менен ал аэропорт болгону 110 миң сомго жеке менчикке сатууну мыйзамдаштырат. Ошол сотто Кызылкыштагы айыл өкмөтүнүн башчысынын мыйзамдуу өкүлү болгон айыл өкмөтүнүн юристи Бакыт Сайдалиев аэропорт жеке менчикке сатылууга айыл өкмөтү каршы болгон эмес, жана жеке менчикке сатууну дагы колдошкон. Ош окуясынан кийин коркуп калган өзбек улутундагы Шер Мухаммад Мирзабаев жана Зокир Хашимовторду бул мыйзамсыз иштерге пайдаланышып, алардын колу менен ал жерлерди дагы мыйзамсыз сатышкан. Бүгүнкү күнү аталган жерде ресторан Элдорадо Гранд жана башка мыйзамсыз объекттер курулган. Азыркы күндө ал жерлердин бир сотуги $5.000 сатылып жатат, дейт айылдык кеңештин депутаты Орозкан Токторалиева. 42 миң калкы бар. Мына Зарк Турмаевич келгенде 52 миллионго чыкты. 39 миллиондончу. Биз бюджетте отуруп алып акча бөлүп, биз эмне үчүн ушундай ишканалар, кафе, ресторандар бар, биз дотацияда отурушубуз керек. Биз азыр дотацияда отурабыз. Бул мындай бир айыл өкмөтү азыр дотацияда. Ооба. Таң калыштуу да, бул таң калыштуу. Бизгечи. Эмесе эң көп ушул ашкана, ушул чайкананын баары сиздердин территорияңыздарда. Кафе, ресторан, мойка, бүт бардыгы биздин немеде. Мына бензозаправкалар бардыгы мына биздин Осмонов көчөсү, Наваев көчөсү, Курманжандатка көчөсү. Достук мына бажыкананын жанында туруп. Бардыгы биздин айыл өкмөткө карайт. Биз эмне үчүн биз дотацияда отурушубуз керек? Эмне үчүн биз 52 миллион эле бюджетибиз болуш керек? Көбөйүш керек да. Булардын бардыгы көмүскөдөгү неме. Программанын жүрүшүндө азыркы күндө көзү өтүп кеткен маркум генерал Мирзалы Борубаев тууралуу эл тарабынан сөз козутулган соң, ал боюнча дагы бир аз токтолууга аргасызмын. Анткени ушул аймактан 40 гектардын тегерегиндеги жерлерди менчиктештирип алган Борубаевдин мүлкүн ушул тапта аялы жетек алат экен. Бирок ал кишилер менен байланыш таптакыр болбогон соң, жергиликтүүлөрдүн бизге берген маалыматтарын ачыктап коюуну туура көрдүк. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр
ушул Ишкебан айылынын бир чет тарабында турабыз. Себеп дегенде мына ушул айылдыктардын дагы бир көксөгөн жери мына ушул 39 гектар деп атат да. Ага кошумча дагы бир 3,5 гектардын тегерегинде сөз болуп атат. Бул жер жана генерал Бөрүбаев дегенди айтышып атпады белем. Мына ошол ал киши эле бул дүйнөдө жок эми азыр, эми анын балдары элеп ушуга чейин турган экен, бирок ушул жергиликтүү тургундар менен ушу айылдын эли менен соттошуп акыркы чечим ушул айыл тарапка, эл тарапка чыккан деп мына бүгүнкү күндө ошо алуу алдында турат. Азыр жогорку соттун чечимдери колунда экен. Ушул жай дагы берилип калса, ушул чек маселеси бир аз болсо дагы чечилип калат эле деген өздөрүнүн оюн айтышып атат. Азыр бизде ушул айылдын башчысы Исамиден агай ушул боюнча сүйлөп берсе аябай жакшы болот эле да. Мына ушул аймак кайсы жерден кайсы жерге чейин, жалпы ушул биз азыр Ишкебан айылынын үстүндө турабыз, Эми бул мынау турган стойкалардан баштап о кирпичный заводко чейин да. Ошол баягы генерал менен талашкан жер шер. Анан нар жагы дагы баягы 327 деген о наркы стройка болуп турат о нар жагындагы Малкана деген жер. Ошол ушу талаш. Азыркы күндө толук кандуу документалдуу түрдө, мыйзамдуу түрдө утуп алдыңыздар ошол жерди. Азыр мыйзамдуу түрдө жогорку соттон утуп алышты. Биздин аксакалдар барып утуп келишти. Эми чечим келе элек. Чечим келгенден кийин анан айыл өкмөт жерди өзүнүн балансына алат да. Алып туруп анан кийин эми бул жерди дагы саттырып анан башка ушул жерге да ээ болбой калбаңыздар, аракет кылып чекке бир. Эми азыр элдин баардыгы ошону эметип атышат. Ушул жердин постановление келсе, соттун решениясы келсе, өкмөткө өткөрүп, анан өкмөт чек кылып, өкмөттөн чек кылып алабыз деген ниетте турушат. Бул боюнча мына элдин баардыгы эле билет, аябай көп жүгүрүп койдук. Бул эл экен, журт экен, элдин жерин келип бирөө 87 чек кылып сатып берген. Кимдин убагында? Ошо Бөрүбаев эмесинде 87 чек кылып биз чыгып, бул эмне кылып атасың бул жерди десек, колуңардан эмне келет эле, мен документим бар деди. Эми о сатып алгандар эмне болду эми? Сатып алгандары сот жокко чыгарды. 37 эми алар үйсүз калдыбы эми ошо? 37 чекти салдырган эмеспиз да. 37 чекти кызыл китепти жокко чыгарып берди. Ошону жокко чыгартып келдик. Ушу айылдын эле аймагы. Айылдын ушу элдер безилдеп аткан чек алчу жери. Башка жерде чек калбады азыр. Каерде чек бар? Айыл өкмөт боюнча эч жерде чек бере турган жер жок ушундан башка. Мына ушул маселелерди жалпы ушул биздин ошол жогору жактагылардан абдан суранышып атат. Швега программасынын чыгарылышы мына ушундай мерчемде маалыматтар менен толукталып улантылды. Албетте бул боюнча бул маселелерди жергиликтүү бийлик анан ошол эле мезгилде тийиштүү мамлекеттик органдар тыкыр карап маселени чоо жайын аңдап бербесе, азыркы күндө ушул эл өзү айтат, бир жаңжал чыгып кетиши мүмкүн, чырга айланып кетиши мүмкүн деген дагы эскертүүлөр беришип атат. Бул Швега программасы болду. Кийинки аптадан жолукканга чейин жакшы маалыматтар менен жолукканга чейин эсен аман туруңуздар.